Ак Суу районунда 10.780 гектар жерге көп жылдык чөп айдалган. Азыр аилели жапырт талаага чыгып, той камдоо менен алек. Дыйкандардын айтымында быйыл түшүмдүүлүк мурунку жылдарга салыштырмалуу 1,5-2 эсеге көп болуп, 1 гектар жерден орточо 350ге жакын боо чөп жыйнап алышууда. Себеби жаз айлары жаанчыл болуп, көп жылдык чөптүн, дан эгиндеринин жана башка өсүмдүктөрүнүн чыгышы жакшы. Айлыбызда той жакшы, кенен жакшы чыгып атат. Сууда кенен болуп атат. Аба райына байланыштуу. Бугдайдын өсүшү да жакшы, арпаныкы да жакшы чыгып, бардык түшүм жакшы быйыл буюрса. Анан быйыл мына момунтуп чаап, техникабыз жетиштүү. Момунтуп бири-бирибизге жардам берип, чөптөрдү жыйнап алып атабыз. Жети Көз районунун дыйкандары дагы той камдоо менен алектенишүүдө. Ак Суу районуна караганда көп жылдык чөп 8,5 миң гектарга көбүрөөк эгилет. Район боюнча азыр 16.800 гектар айдоо талааларында иш жүрүп, буга 550ден ашык техника шаймандар менен тартылган. Күнүнө эң азы 3 рейстен, эң көбү 5 рейстен тартып атабыз. Баасы 700ден тартып атабыз рейси. Бензини болсо расстоянияга жараша, алыс болса 10 литрден, жакын болса 5 литрден кылып атабыз. Мына былтыр кургакчыл болуп 1,5 гектардан мен 200 түк алып калгам. Быйыл Кудайга шүгүр 2 эсе. 420 түк чыкты былтыркыга караганда. Быйыл жаанчыл болуп Кудайга шүгүр. Ошол биринчи чабыкты аяктап атабыз Кудай буйрса. Былтыр гектарынан бир 120 ушундай алып атканбыз, быйыл 300дөн айланып атат да буйрса. Жакшы. Сугат маселеси, бизде эми суунун башында турабыз да, суу лотоктор салынган, мураптар жакшы иштеп берди быйыл. Акыркы 4 жыл аба ырайы өтө кургакчыл болгондуктан той кымбаттап, быйыл кыш айларында бир боо чөп 450 сомго чыккан. Бүгүнкү күндө облус аймагындагы дыйкандар кем карчын толуктоо үчүн чөптүн бир боосун таладан 150-160 сомдун тегерегинде сатышууда. Ал эми ички базарларга чыккан нарк 180-200 сомдун тегерегинде бааланууда. Жалпы облус боюнча 191 миң гектар айдоо аянты болсо, мунун 70 миңден ашыгына көп жылдык чөп айдалат. Эжел Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.